Акыл Өсемович, Нарын облысы ген байлықтарға бай, өзіңіз білесіз. Ошолордун içinde көмүлгөнгө бай, өтө бай. Бирок ошого карабастан Нарын району, Нарын шаары, Ат башы районуна, Актал районуна көмүр жетишсиз кыш мезгилдеринде. Баасы кымбат билесиз. Нарында Турук деген ген бар, Акталга караштуу. Ошо генибиз толук кандуу иштеп берсе, Нарын шаары, Нарын району, Ат башы району, Актал району толук камсыз кылмак. Баасы да төмөн болмок. Кара кеченин көмүрүн карабайт элек. Ушул жаатында кандай иштери алып барып качан болот? Айтып бересизби? Былтыр Турук генинде маселе болгон. Быйыл Турук ген азыр иштеп атат. Ат башы менен Акталаны обеспечение кылганга. Азыр мына бул эмеде октябрь айында 30 машине Нарын областына бөлүп бергенбиз. Жана бизден келген 50 машиненин 30 машинесин. Анткени азыр бизде тестте 110 тонна көмүр бар. Пока мындайча айтканда кошумча загруз алып келиштин кажети жок. Ошол 30 машине Нарын областында иштеп атат бүгүнкү күндө. Рахмат. Той Көмкөч туура иштеп жатат. Бирок аякта 4 компания бар иштей турганчы. Ошонун бирөөсү иштеп жатат. 4-төө тең иштесе толук камсыз кылмак. Ушулардын иштебегендерин Акыл Өсемович лицензиясын алуу маселесин караса болобу? Азыр сизди угуп атышат Министерство природных ресурсовдун өкүлдөрү, атайын Кыргызстандын геологиялык службасы деп кеңейтип укуктарын барын бердик. 4-төө боюнча тең информацияны мага даярдашат. Кимдер иштебей атса биз алабыз лицензияны. Рахмат, чоң рахмат. Экинчи маселе, жеткирүү жолдору. Өткөн былтыркы кышта Нарын району, Нарын шаары, Ат башынын эли колунун акчасын кармап алып, көмүр жок. Көмүр тартыш болду, кымбат болду. Жеткирүү начар болду. Быйыл ошол жаатын айтып кеттиңиз, 30 машине. 30 машине толук кандуу бөлүнгөнбү? Ооба, толук кандуу бөлүнгөн. Быйыл иштейт. Компанияларга жеткирип берет. Жумгал районун азыр бүтүрүп, ошол Нарын областына өтүп атат да. Болду. Нарын областын багы могу кар жааганга чейин Нарын областын обеспечение кылыш керек. Жон, Жумгал району кар кечиде да, кар кече Жумгал районунда да аякка жетет да. Биринчи Ат башы биринчи гендин мындайча айтканда ээси, гендин жери ошол Жумгал району болуп аткандан Жумгал районуна кой бердик, андан кийин сразу Нарын областына. Бүгүнкү күндө Адыл Солтоевич ошо менен иш жүргүзүп атат да, первый зам губернатора. Быйыл ошондо официально бөлүп бергенбиз ошо машинени. Рахмат. Быйыл ошондо Нарын жергесинде көмүр тарш болбойт. Туура айтамбы? Баасы кандай болот? Көмкөч. Туура, баасы жана мен айтып кеткендей эле 4,5-5 миңге чейин болот. Ашпайт. Ашпайт. Рахмат. Андан кийин Акыл Өсемович, Нарын жергеси билесиз, суук эрте түшөт. Өзүңүз жакшы билесиз. Жолдорубуз бүтпөй калды. Основаниялар жасалган, жолдор калып кетти. Ушул жаатында жардам берсеңиз, көп техника жиберип берсеңиз жакшы болот эле. Быйыл биз бир 298ге жакын техника сатып алдык. Келерки 2 жылда да бир 600дөн ашык техника сатып алабыз. Битумду декабрь-январда сатып алгыла деп атабыз дорожниктерден. Буюрса жаз маалы менен эртерээк баштайбыз да жол курууну. Азыр быйыл основания жазылган асфальттар кандай болот, жолдор? Мен азыр тактайын, кайсы жолдорду айтып атасыз, мага берип койсоңуз. Рахмат, чоң рахмат. Акыл Өсемович, бала бакчалар боюнча кичинекей балдар 3 жашка чейин ата-энеси тарбиялап, 3төн 5 жашка чейин бала бакчага барып, 5 жаштан 6 жашка чейин мектепке чейин даярдыктычы ар бир айылда клубтарда болобу, айыл өкмөттөрдө болобу, школдордо бир кабинеттер ачып берсеңиздер, пилоттуу кылып Нарынга киргизсек ушуларды. Көп деле акча каражат талап кылбайт экен. Азыр Нарын облусу боюнча 45% бала бакчага барат экен балдар. Бул ишке ашып кетсе бир 70% барып калат. Карап берсеңиздер, көп деле акча болбойт экен. Ар бир мектептен болобу, айыл өкмөттөн болобу, клубтан болобу кабинет ачып берип, ремонт кылып, ата-энеси ташагандай кылып. Улан болот Бейкүш. Биз азыр бүт жөнөкөйлөнттүк. Санэпстанцияныкын, противопожарный службаныкын баарын жөнөкөйлөнтүп, айылдагы чоң-чоң үйлөрдү дагы садик кылып иштетүүгө мүмкүнчүлүктүн баарын бердик да. Лицензиясын толугу менен алып салдык. Балдар мектепке чейин сиз туура айтып атасыз, эгерде ошо садикке барып өзүнүн чогуу балдар менен даярдана турган болсо, анда 3 миллион эмес, 42 миллионго чейин белгини билип алат экен да. Ошондуктан биз президенттин тапшырмасы менен жакынкы 3 жылдын ичинде 70-80%га чейин чыгаргыла деп атат. Ушу айылдын ичинде балдарды мектепке даярдоону.
ошонун бир жолу катары биз жана Бирсмен Нарын областында иштеп аткан Бирсмен мектептин баарына 2 сменге өткөзүп, бошогон жердин баарына садик ачкан атабыз. Рахмат. Даярдоо класстар ачып берсеңиздер, ремонттун ичинде эмеректерин коюп берсеңиз жакшы болот эле. Себеп дегенде 70%ке чейин бала бакчада балдар камсыз болот экен. Ремонтуна, эмеректерине жардам беребиз, бирок ошону даярдаган мугалимдердин акчасы балдардын тамак ашы ата-эне менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен болот, анан меценаттардан болот да. Туура, биз да жардам беребиз. Чоң рахмат, ишиңизерге ийгилик. Рахмат.